1 секунд бул самолетко кечигүү, 1 секунд бул жанган отту өчүрүү. 1 секунд бул бир кылымга жуулгус, бир чоң айып, бир чоң ката кетирүү. Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Жалпыңыздар жакшы эс алып жатасыздарбы каникулда? Бүгүнкү сабагыбызды баштаардан мурда мен Нуржигит Кадырбеков экөөбүздүн 1 секунд деген ырын айттым. Эмне үчүн? Себеби биздин өтүп жаткан ар бир убактыбыз баалуу. Албетте адам бул жарыкчылыкта кадырына жетпеген көп эле нерселер бар. Алардын ичинде өтүп жаткан убакыт, ден соолук жана башкаларды санай кетсек болот. Ал эми дал ошол убактыңарды көңүлдүү, маңыздуу өткөрүү үчүн биз сиздер үчүн онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү онлайн сабагыбыз кыргыз тили жана кыргыз тили сабагынан 5-класстын окуучуларына арналат. Темабыз сын атооч. Урматтуу окуучулар, биз буга чейинки өткөн сабактарыбызда сын атооч тууралуу учкай маалымат алганбыз. Себеби анын биз маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн катарынан кезиктиргенбиз. Ошол жерде дагы сын атооч жөнүндө сиздер менен азын аулак сүйлөшкөнбүз. Ал эми бүгүн дал ушул сын атоочко көбүрөөк басым жасайбыз. Сын атооч жөнүндө көбүрөөк маалымат алганга аракет кылабыз. Демек, билимиңерди дагы да кеңейтүүгө жакшы шарт түзүлөт демекчимин. Урматтуу окуучулар, сын атооч эмне экенин силер башталгыч класстан эле билип чыгасыңар. Ал эми улам силердин классыңар жогорулаган сайын сын атоочтун дагы да болсо чоң тема экендигин, анын бутактары көп экендигин билип барасыңар. Демек, сын атооч деген темага киришээрден алдын сын атоочтун эрежелерин бир эскертип өткөнүбүз жакшы болот. Сын атооч бул заттын өңүн, түсүн, сынын, сапатын, даамын, формасын жана башка түрдүү белгилерин көрсөтүп, кандай, кайсы деген суроолорго жооп берген сөздөр сын атооч деп аталат. Урматтуу окуучулар, байкаңыздар, мен бул жерде кандай деген суроону кызыл түс менен берип атам. Эмне үчүн? Себеби сын атоочтун дээрлик басымдуу бөлүгүнө дал ушул кандай деген суроону берсек туура болот. Себеби ушул суроону талап кылат. Мисалы, кандай кызыл, кандай сары, жашыл, заттын формасы, көлөмү, түсү, даамы, ошолордун көпчүлүгүнө дээрлик кандай деген суроону иштетебиз. Бул сиздердин алдыңыздарда бөлмө турат. Бөлмөнүн ичине жакшылап маани бериңиздер, урматтуу окуучулар. Эмне үчүн бул бөлмөнүн сүрөтүн мен алдым? Себеби бул бөлмөнүн ичинде, ушул кичинекей гана бөлмөнүн ичинде түрдүү сын атоочко мисал боло ала турган заттар бар. Маани бериңиздер. Дубалда эмне турат? Саат турат. Формасы кандай? Тоголок. Тоголок деген сөз бул сын атооч. Эшик кандай? Эшик суук. Суук деген сөз бул сын атооч. Терезенин пардасынын түсү кандай? Түсү кызыл. Кызыл деген сын атооч. Уктоочу керебет кандай? Уктоочу керебет жумшак. Жумшак деген сөз сын атооч. Бөлмөнүн ичи кандай? Бөлмөнүн ичи таза. Таза деген сөз сын атооч. Же болбосо бөлмөнүн негизги түсү кайсыл түскө боелгон десек, ак түскө десек, ак деген сөз бул жерде сын атооч. Бөлмөнүн шыбы кандай? Шып деген бул потолок. Потолокту кыргызча шып дейбиз. Бөлмөнүн шыбы кандай? Бөлмөнүн шыбы бийик десек, бул жерде бийик деген сөз сын атооч. Көрдүңүздөрбү, урматтуу достор? Бул жерде демек бизди курчап турган заттардын дээрлик көпчүлүк бөлүгүнө сын атооч мүнөздүү. Сабагыбызды улантабыз. Мисалы, кызыл, сары, жашыл, таттуу, ачуу, тоголок, жумшак жана башка. Сын атооч сүйлөм ичинде көбүнчө баяндоочтук, аныктоочтук, бышыктоочтук милдет аткарат. Баяндооч, аныктооч, бышыктооч булар сүйлөмдүн бир өңчө, булар сүйлөмдүн баягы кандай десем айкындооч мүчөлөрү, кечиресиздер. Мисалы, акылдуунун сөзү кыска. Кыска бул баяндооч. Жакшы адамдын белгиси эл камы үчүн жүгүрөт, жаман адам белгиси өз камы үчүн күйүнөт. Бул жерде жакшы, жаман деген сөздөр аныктоочтук кызматта келди. Ал эми бали азаматтар жакшы иштедиңер. Жакшы деген сөз бул жерде бышыктоочтук милдет аткарып атат. Маани бериңиздер. Бали деген сөздөн кийин үтүр белгиси турат. Эмне үчүн? Себеби бали деген сөз бул башта өткөнүбүздөй эмоционалдык сөз болот. Кимдир бирөөнү кубаттоо, алкыштоо маанисинде колдонулат. Ал эми биз билебиз, эмоционалдык сөз сүйлөмдүн башында келсе, өзүнүн кийин үтүр белгиси коюлат. Ал эми азаматтар деген сөзгө да маани бериңиздер. Азаматтар деген сөздөн кийин дагы үтүр белгиси турат. Эмне үчүн? Себеби азаматтар деген сөз каратма сөз болот. Бул жерде ойдун кимге карата айтылып жаткандыгын билдирип атат.
Жакшы иштедиңер деген сөз. Демек, азаматтар жигиттерге айтылып жаткандыгын биз түшүнүп атабыз. Ал эми азаматтар деген сөз каратма сөз болгон үчүн анын эки тарабына үтүр коюлат. Бул жерде сырдык сөз, киринди сөз, каратма сөздөрдүн тыныш белгилери бирдей экендигин дагы өткөн сабактарыбызда биз айтып кеткенбиз. Урматтуу окуучулар, назар салыңыздар. Сиздердин алдыңыздарда түрдүү мөмө жемиштер турат. Кызыгы алардын ар бирине түрдүү сынатуучка мисал боло ала турган мүнөздөр, өзгөчөлүктөр мындай ээ десек болот. Мисал караңыз. Банандын түсү кандай? Банандын түсү сары. Сары деген сөз бул жерде сынатууч. Банандын даамы кандай? Банандын даамы таттуу. Таттуу деген сөз бул жерде сынатуучтук милдет аткарып атат. Банандын формасычы? Анын формасы кандай? Банандын формасы сүйрү. Бул жерде сүйрү деген сөз кандай деген суроого жооп берип сынатуучтук милдет аткарып атат. Демек, бул жерде жүзүм, алма, алмурут, кара өрүк жана ушул 4 мөмө жемишке да сиздер түрдүү сынатуучка тиешелүү болгон өзгөчөлүктөрдү атап берсеңиздер болот. Качан? Албетте сабагыбыз бүткөндөн кийин муну эсиңиздерде тутуп туруңуздар. Кийинирээк бул жерге кайтып келесиздер. Ушулардын ичинен алмурутты ала турган болсок, урматтуу окуучулар, төмөнкү алмуруттун бир канча сынатуучтук белгилерин атап көрсөткүлө. Сынатуучтук дегенде техникалык ката кетип калыптыр. Бир ашыкча жазылып калыптыр. Сиздерден кечирим сурайм, урматтуу окуучулар. Төмөнкү алмуруттун бир канча сынатуучтук белгилерин атап көрсөткүлө. Эми бир эле эмес, бир канча белгилерин сурап атат. Мисалы, алмуруттун түсү кандай, формасы кандай, даамы кандай жана башка түрдүү суроолорду берүү аркылуу анын сын сыпатын же сын сыпаттык өзгөчөлүгүн ачып берсек болот. Эми эң негизги бир жерине келип атабыз, урматтуу окуучулар. Кыргыз тилинде сынатуучтун 4 даражасы бар. Жай, салыштырма, күчөтмө жана басаңдатма. Эми жай даража боюнча сүйлөшө турган болсок, жай даража кандай болот? Сынатуучтун жай даражасы заттын белгисин кандай нормада экендигин билгизип, атайын мүчөлөрдүн жардамысыз уңгу түрүндөгү сапаттык сынатуучтор аркылуу жасалат. Маани бериңиздер. Демек, жай даражада турган сынатуучтор атайын мүчөлөрдүн жардамысыз деп атат. Демек, эч кандай мүчөгө муктаж эмес, эч кандай мүчөлөр уланбайт экен. Карайбыз. Кызыл, сары, ак, көк, кара, жашыл, ачуу, кең, сүйрө. Бул жерде мен окуган сөздөрдүн баардыгы дээрлик уңгу түрүндө турат. Эч кандай бул сөздөргө уланган мүчөлөр жок. Демек, буларды биз жай даража деп атайт экенбиз. Карайбыз. Салыштырма даража. Заттагы бир эле белги экинчи заттын белгиси менен салыштырылат. Салыштырууну чыгыш жөндөмөсүнүн дан жана ыраак мүчөсү уюштурат. Бал канттан пайдалуу. Замира Бермиттен кичине. Москва көп шаарлардан кооз же болбосо козураак десек, бул жерде салыштырма даража кетип атат. Күчөтмө даражага келе турган болсок, заттардын сын сыпатын күчөтүп, өтө жогору же өтө төмөн экендигин көрсөтөт да, төмөнкү жолдор менен жасалат. Маани бериңиздер. Өтө жогорку же өтө төмөн экендигин көрсөтүп, төмөнкү жолдор менен жасалат дейт. Эң, өтө, абдан, чымкый, чылк деген жана башка күчөткүч бөлүкчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Эң чоң океан, өтө күчтүү баатыр, абдан жакшы окуучу, чымкый, кызыл, ичик десек. Бул жерде күчөтмө даражага мисал боло турган бир канча элементтер келтирдик. Ал эми экинчи түрү. Сынатуучтун толук кайталанып же кыскарып айтылышы аркылуу жасалат. Кыпкызыл, упузун, капкара, сапсары, бийик тоолор, кооз үйлөр, сонун көчөлөр жана башка. Үчүнчү белгиси болсо, затташкан сынатуучтор күчөтмө даражаны уюштурат. Мыктынын мыктысы, сулуунун сулуусу жана башка. Ал эми басаңдатма даража жөнүндө сүйлөшө турган болсок, урматтуу окуучулар, заттагы белгинин нормалдуу белгиге жете бербегендигин же анын басаңдатылып айтылышын билдирет. Төмөнкү мүчөлөрдүн жардамы менен басаңдатма даража жасалат. Алар ыш мүчөсү гыл, ылжым, ылжың, гыч, гылт, гылтым, агыш, көгүш, киргил, чаңгыл, көгүлжүм, көгүлжүн, саргыч, кызгылт, кызгылт. Урматтуу окуучулар, эми ушул сынатуучтун 4 даражасы боюнча бир мисал келтирели. Кызыл деген сөздү алалы. Жай даражада кызыл, салыштырма даражада кызылыраак, күчөтмө даражада кыпкызыл, басаңдатма даражада кызгылт. Кызгылт дейли, мынакей, кызгылт.
Демек, мына ушинтип жай даража боюнча бир канча сөздөрдү талдасак болот. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына жетип бара жатат. Сиздерге тапшырма бере кетсем, ушул жай салыштырма күчөтмө басыңдатма даражалар боюнча бир канча түстөрдү, формаларды же болбосо даамдарды талдасаңыздар болот. Албетте бул сиздерге үйгө тапшырма. Биз мындан ары онлайн сабактарыбызды улантабыз. Бизди күзөтүп барыңыздар. Сабакты мен Илгиз Шамырзаев өттүм. Кайрадан кийинки сабактардан жолукканча саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө.